Assalamu alaikum достор, сіздер Райкер каналындасыңар. Бүгінгі видеомда мен сіздерге интернеттен ақша табуға бола тұрғандай бір жаңа сайт шыққан екен. Ошол сайтқа обзор қылып, өзім ошоға ақша салып, және ушундай эле видеонун аяғында кантип ақша чыгаруу керек экенин бүт көрсөтүп бермекчимин. Бүгүнкү видеом кызыктуу жана пайдалуу болот деген ишеничтемин. Андыктан каналга катталыңыздар жана ушундай эле видео лайк басыңыздар. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Мына достор, мен көрсөтөйүн деп жаткан сайттын аты cryptoonly.cc деп аталат. Бул сайт бир аз убакыт мурун гана чыкты. Бул сайттан кирериңиздер менен ушундай окошкого туура киресиздер. Бул сайтка ссылканы описаниядан алсаңыздар болот. Бул жерде акча таап башташ үчүн акча салып акча табуу керек. Жана ошондой эле бул сайтты айта турган болсок, бир аз убакыт мурун гана чыкты. Бир аз болгондо 1 күн мурун гана чыккан экен, уже 1000 адамдай топтолуптур. Бул сайттан ылдыйраак түшүрсөңүздөр көрөт экенсиздер, кимдер канча акча салып атат, канча акча чыгарып атышат. Бул жерде акча таап башташ үчүн кирериңиздер менен регистрация өтүшүңүздөр керек. Регистрацияны басып, логин деген жерге мисалы ар кандай моундай сыяктуу логин жазасыздар. Email болсо ушундай сыяктуу mail.gmail.com деген жазасыздар дагы пароль деген жерге. Атайын өзүңүздөр пароль ойлоп табышыңыздар керек дагы. Ушул парольду экөөнү окшош кылып жазышыңыздар керек. Андан кийин регистрацияны өтүп, өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздарга киресиздер. Аккаунтуңуздарга киргенден кийин бул жерден 2 жол бар, 3 жол бар акча табууга. Анын биринчисин көрсөтөйүн. Биринчиси бул акча салып акча табуу. Ал үчүн выберите план деген жерден ушундай пландарды көрүп атасыздар. Бул алардан оңоо экен. Эң минимальный 100 рубльдан үйдө салса болот. Анан эң кымбаты 550%, уже 5 эсе көбөйткөн, бул 33 000 рубль экен уже. Мен бүгүнкү видеомдо бул сайтка 100 рубль салып минимальный эле акчаны чыгарып көрсөтүп берем. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Так, бул жерден экинчи способ болсо бул бонус. Эгерде силердин YouTube болобу, Telegram болобу, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok деген сыяктуу соц тармактардан аккаунттарыңыздар болсо, ошол жерге реклама кыла турган болсоңуздар, ошонун рекламага ссылканы ушул жерге алып келип коюп, анан отправить деген кнопканы бассаңыздар, бул жерде жазылып тургандай 10 рубльдан 15 000 рубль ошол силердин рекламаңарга жараша бонус берилет экен. Бул акча табуунун экинчи способу болду. Бул жерден көргөндөрүңүздөрдөй көптөгөн соц тармактар бар экен. Булардын жок дегенде бирөө ар бир адамда болушу керек. Ушул аркылуу бонус алып акча табып алсаңыздар болот экен. Ал эми үчүнчү способ болсо, бул жерден мои партнеры деген жерден көрсөңүздөр болот. Реферальная программа, могу статустар менен билинет экен. Мисалы, статус мембер деген биринчи уровеньдегилерге 18% экен, экинчи уровень 2%, үчүнчү уровень 1% болот экен. Ал эми статус партнер дегенге өтүш үчүн силердин рефералдарыңар бул сайтка 25 000 рубль салыш керек экен. Ошондо силердин статусуңар ушу партнер дегенге өтүп калат экен. Мында болсо уже биринчи уровень 19%ке көтөрүлүп, экинчи уровень 2,5%, үчүнчү уровень 1,5% болуп көтөрүлөт. Андан кийинкиси эң чоң статус, бул статус куратор деген экен. Алыныкы уже биринчи уровеньде 20%, экинчи уровеньде 3%, ал эми үчүнчү уровеньде болсо 2% экен. Ушундай жол менен бул жерден партнерский программадан акча тапса болот экен. Ал үчүн могу реферальная ссылканы колдоносуздар. Ушуну ар кайсы группаларга болобу, өзүңүздөрдүн каналдарыңыздар болобу, ошол жерге жөнөтүп, өзүңөрдүн артыңардан адам каттап, ал адамдар акча сала турган болсо, жанагы айтылып кеткен проценттер силерге түшүп турат. Бул жерден ушундай жол менен акча тапса болот.
Мына бул жерден эми акча салуу үчүн пополнить деген бөлүмгө киребиз. Мен ушул бөлүмгө кирдим азыр күтө туралы. Мына ушул жерден биринчи выберите план деген жерден 140% биринчи тарифный планды тандайм. 70 саатта балансымды 140%ке көбөйтүп берет экен. Payer аркылуу 100 рубль бул жерге салам. Ушундай бул жерден акча салуу автоматтык түрдө болот экен. Ушул жерге кирип туруп эле Payer'ден рубль дегенди тандап, силер кайсы менен салсаңар ошону тандайсыздар. Анан подтвердить деген кнопканы басабыз. Оплатить счет деген аркылуу Payer приложениясына кирип бул жерден акча салса болот. Ушул жерден оплатить деген кнопканы жөн гана басып коебуз. Ал эми сайтка киргенден кийин бул жерден аны проверка кылат дагы автоматтык түрдө силердин аккаунтуңуздарга салып коет. Мына меники уже аккаунтума түштү. Сумма деген жерге 100 рубль, статус успешно. Эми мои депозиты деген жерден карап көрөлү. Чындап акча түшүптүрбү? Мына акча түшүптүр, статус активен болуп чыгып калды. Ушундай жол менен бул сайтка акча салса болот. Профилде дагы жазылып калат. Мына сумма депозитов деген жерде 100 рубль деп чыгып калды. Ошону менен мен 70 саатта уже 140 рубль алам. Мына достор, мен акчаны салгандан кийин бул жерден почти что бир 6-7 саат өттү. Балансымда 18 рубль 30 копеек топтолду. Мына баланс 18.30. Бул жерден мои депозиты деген жерден көрсөк болот, канча начисление түшүптүр. Жок, бул жерден көрүнбөйт экен, жөн гана статус активен деп чыгат экен. Так, дагы история баланса деген жерде карайлы. Мына ар бир 9 мүнөт сайын мага 30 копейктен түшүп отуруп 18 рубль топтолуптур азыркы убакта. Ошону менен менде 70 саатта уже 140 рубль топтолуш керек. Эми бул жерден акчаны чыгарып көрөлү. Кантип акча чыгаруу керек экенди көрсөтөйүн. Ал үчүн вывод деген жерди басабыз. Жана ошондой эле биз биринчи кошелёкко кирип, настройкага кирип, бул жерден кайсы кошелёкко акча чыгарабыз, ошол кошелёгубузду ушул жерден сактап коюшубуз керек экен, сохранить кылып. Мен Payer'ге чыгарам, эмнеге дегенде Payer'ге акча салган элем, Payer аркылуу. Бул жерге сохранить кылып койдум дагы, вывод деген жерди басып, бул жерден Payer'ди тандайм. Введите сумму деген жерге 18.30 толук түрдө эле чыгарып көрсөтөйүн деп чечтим. Уже 18.60 болуп калыптыр. Мына вывести деген кнопканы басам. Выплата успешно подтверждена. Проверьте баланс кошелька деп чыгып калды. Эми кошелегимди карайын. Кошелегимде азыр рубльдарды где-то бир 8 же болбосо 7 эле рубль бар болчу. Эмнеге дегенде мен кечөөнү акча жанагы сайтка салып салган элем. Мына акча дароо түшүптүр. Эмнеге дегенде бул жерде 18 рубль 42 копеек болуп калып, түшүп 28 рубль болуп калыптыр. Мен кечөөнү могул 100 рубльды салган элем. Мына историясында турат 100 рубль. Мына достор, ушундай жол менен акча табууга болот. Кимде ким ушинтип акча тапкысы келсе, силер дагы ушул сайтка описаниядагы ссылка аркылуу кирип, акча салуучулар акча салып, реферал чакырып акча тапчулар рефералдарды чакырып акча тапсаңыздар болот. Мен силер менен ушу менен коштошмокчумун. Анда эмесе, кош кала достор.